Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле эки полиция унаасы чоң жүк ташуучу унааны кууп бара жатканын көрөбүз. Жүк ташуучу унааны уурдап бара жаткан адамдардын бири аз эле жерден ыргып кетейин деп кайра унаага кулап түшкөнгө мүмкүн болот. Полициялар жаа бербей кетип бара жаткан жүк ташуучу унааны такыр эле токтото алышпай, бир кезде каптал жактан чыгып аткылай башташат. Жүк ташуучу унаанын ичиндегилер болсо, ал жердеги тизилип турган бир канча кийим жуугучтардын бирөөсүн көтөрүп чыгышып, арткы эшикти ачып, арттагы полиция унаасына дароо ыргытып жиберишет. Жыйынтыгында полиция унаалары ошол эле жактан токтоп, офицер картасы өтө катуу жарадар болуп калат. Ал эми кийинки көрүнүштө биз Уокер аттуу адам менен таанышабыз. Ал дагы полицияда детектив болуп иштеп, жаңы жылга карата кызына белектерди сатып алып жаткан. Жаман жери ал аялы менен ажырашып кеткендиктен кызы апасы менен жашап, Уокер аялына алимент төлөйүн деп жатса да, аялы негедир алиментти алуудан баш тартат. Ал эмнегедир Уокерди жаман көрүп эле сенин тапкан акчаң дагы адал эмес дегендей кыла берчү. Бул жолу дагы Уокер аялына чалып, кызыма барып белектеримди берем деп талашып тартышып сүйлөшүп жатышканда, тепкичтердин өйдө жагынан бир адам төмөндө көздөй кулап түшөт. Көрсө жогору жакта Уокердин кесиптеши Элли болуп чыгып, ал кылмышкердин изине түшүп сурак алмакчы болуп жатыптыр. Анда Уокер Эллиге мен келгенче эч нерсе кылбай тур деп айтпадым беле. Эми баштаган ишиңде кандай маселе болбосун аягына чейин өзүң чыгар деп кетип калат. Ал эми кийинки көрүнүштө жанагы чоң жүк ташуучу унааны уурдап качкан адамдарды көрөбүз. Алар бир банда башчысы Цуй деген адамга келип, анын алдына бир баштык толо наркотикалык заттарды ташташат. Дал ушул мезгилде ал жерге башка банданын адамдары дагы билгизбестен келип калган эле. Ошол жерде турган Дзин деген адамга СМС билдирүү келип түшүп, ал жерде эртерээк качып жок болуп кетти деп жазылган болчу. Дзин аны көрөрү менен бир тараптуу көздөй кирип жок болуп кетип, ошол замат куралдардын атылган үндөрү угула баштайт. Уокер шаардын кайсы бир бурчунда жүргөндө ага телефон чалышып, жанагы болгон кылмыш иши жөнүндө кабар беришет. Аны уккан Уокер тез аранын ичинде эле ошол кылмыш болгон жерге жетип келди. Имараттын ичине кирип барып, ал жердегилердин баардыгы сулап өлүп жаткандарын көрүп, күчтүү детектив Уокер дароо эле иштин жайы кандай болгону көз алдына чагылыша баштайт. Экспертизалар жүргүзүлүп, изилдөөлөр башталып, жогорку кабаттагы камералардын бирине жүк ташуучу унааны уурдаган адамдар түшүп калган. Качып бараткан экөө сыягы кыз жигит болуп, кыздын колунда тапанча бар экендиги дагы белгилүү болду. Бирок Уокер кесиптеши Эллиге түшүндүрүп, чыныгы кылмышкерлер булар эмес. Анткени бул жерде жалаң гана чоң мылтыктардын гильзалары жатат. Бир эле кыз кичинекей тапанчасы менен ушунча адамдардын баардыгын кантип өлтүрүп салмак эле деп айтып, сыртты көздөй кимдир бирөөнүн кансырап жарадар болуп кеткенин байкаган соң, Эллиге сен бүткүл ооруканаларды текшерип, шектүү адамды тапканга аракет кылып көр деп тапшырма берет. Өзү болсо бир нерсени ойлонуп, шек сынап калды, айтор дароо эле бир жака жөнөп кетти. Кандайча? Акча кайтарылып келет? Андан да көп интернет. Эч кандай комиссия жок? Ооба, акча кайтарылып келет. Виза карталары боюнча 2% кэшбэк. Интернет көбүрөөк болот. Ай сайын плюс 10 гигабайт. Комиссиялар болсо жөн гана жоголуп кетет. Мой О тиркемесинде О Праймды кошуп алыңыз. 90 күн бою акысыз. О Прайм күн сайын пайдалуу. Бир канча убакыт өткөндөн кийин Уокер шаардын мэри Лоренс деген адамга келет. Лоренс болсо Уокерге прокурорду шантаж кылып, менин коррупциялык иштеримди билгизбей жаап койгонуңа рахмат деп айтат. Уокер болсо Лоренске бир гана суроо берип, сенин балаң Чарли кайда? Мен аны кылмыш болгон жерде видео камерага түшүп калганын көрдүм. Бирок азырынча полицияларга көрсөтө элекмин деп айтса, Лоренс Уокерге менин балам Чарли адам өлтүргүч эмес, ал мындай иштерге барбайт деп айта баштаса, Уокер ага сенин балаң өлтүргүчпү же өлтүргүч эмеспи билбеймин. Бирок ал кылмыш болгон жерден качып кетиптир. Демек башка бандалар аны издеп жатышат. Кыскасын айтканда, балаң өтө эле бир жаман иштерге аралашып алган окшойт деп айтат. Анда Лоренс Уокерден сен Чарлини таап, мындай кылмыш иштеринен сактап куткарып калышың керек деп айтса, Уокер ага макул болбой, мен ансыз да сенин айыңан бир топ эле кылмыш иштерге бардым. Эгер билинип калсам өзүм түрмөгө кетем. Андыктан эч нерсе кыла албайм деп жатса, Лоренс аны кайра коркутуп, эгер баламды куткарууга жардам бербесең, анда кылмыш иштериңдин баардыгы ачылып, бат эле түрмөгө отуруп каласың деп айтат. Бирок мэрдин мындай сөздөрү Уокерди коркута алган жок. Анткени ал бир топ кылмыш иштери менен катар Лоренсти дагы түрмөдөн куткарып калган болчу.
Ал Лоренске биз эми тең болдук. Мен сага карыз эмесмин, сен мага карыз эмессиң деп айтса, Лоренс болбой эле Уокерден жардам сурап, менден каалаганыңды сура, неси болсо дагы баламды куткарганга жардам бер деп айтып, анда Уокер Лоренске макул, мен сенин балаңды куткарганга аракет кылам. Бирок мындан кийин сен мени мындай кылмыштуу иштериңе колдонууну токтотосуң деп айтат. Албетте Лоренс ага макул болот. Эртеси күнү чоң Кытай бандасы өздөрүнүн базасына келгенин көрөбүз. Унаадан кечээки банда башчысы Цуйдун апасы Клариса түшөт. Ичкериге кирип барганда анын иниси Дзин тосуп алып, баласын жоготкон Клариса болсо агасынын жанындагы адамдарын дароо атып өлтүрөт да. Дзинге тапанчасын тагап, менин баламды кантип коргой албай калдыңар деп баштайт. Дзин болсо Кларисага Цуйду мэрдин баласы өлтүрдү деп айтып, өзү сатып койгонун билгизбей ар нерселерди айта баштаса, Клариса Дзинге эч нерсеңерди билбейм. Цуйду өлтүргөн адамды тезинен таппасаң, өзүң дагы Цуйдун артынан кетесиң дегендей кылат. Бул кезде тажрыйбалуу детектив Уокер баягы кансырап качып кеткен жарадар кылмышкерди таап алат. Дароо эле ага мэрдин баласы Чарлинин сүрөтүн көрсөтүп, Цуйду ушул адам өлтүрдүбү, ал кайда качып кетти деп сурай баштаса, Уокердин кыйнаганынан улам ал адам мэрдин баласы Цуйду өлтүрбөгөнүн, анын кайда качып кеткенин билбээрин. Ал эми Цуйду жана анын адамдарын кайдан жайдан пайда болгон бет капчаны 3 адам аткылап кеткендигин айтып берет. Анда Уокер баягы кубалашуудан улам жарадар болгон досу Картести көрүү үчүн ооруканага барганда, ал жерде Картестин башка полиция достору да бар экен. Алар дагы Уокер сыяктуу эле детектив болуп, Винсент деген адам Уокерге капталдан сайылып эле, сыягы бул кылмыш ишине сенин да тиешиң бар окшойт. Анткени мэрди жана анын баласын көптөн бери эле коргоп жүрчүсүң. Жүк ташуучу унааны уурдаган адамдардын арасында мэрдин баласы бар экен го деп айтат. Бирок Уокер аны менен айтышып отургусу келбей, андан ары досу Картестин бөлмөсүнө кирет. Эс үчүн билбей жаткан Картестин аялы жанында болчу. Ал эми жанагы мэрдин баласы Чарли жана анын сүйлөшкөн кызы Мия дагы эле качып жашырынып жүрүшкөн. Мия агасы Раулга келип жардам сурап, Раул болсо аларга керектүү документтерди кечке чейин бүтүрүп бергенге аракет кылам деп айтат. Уокер жумушуна кайтып келсе, кесиптеши Элли бир канча илинчектерди, далилдерди тааптыр. Бирок ошол эле учурда жетекчи Уокерге келет да, эмне үчүн сен мэрдин баласын жактап анын кылмыш ишине кошпой койдуң? Ушундай кылыгың үчүн сени бул иштен бошотобуз. Бул ишти эми башка детективдер карайт деп айтат. Ушундан кийин Уокер Эллиден дагы калп айткандыгы үчүн кечирим сурайт. Анткени Уокер Эллиге дагы мэрдин баласынын эч кандай тиешеси жок деп башка тапшырмаларды берип койгон эле. Ал эми банда башчысы Клариса болсо, Чарлини таба албай жатышкандыктан айла жок мэрдин өзүн кайрмакка илүүнү туура көргөн окшойт. Анын адамдары Лоренсти аңдып жүрүп отурушуп, тыгында турган кезде кароолчулардын баардыгын өлтүрүп, Лоренсти уурдап кетишет. Ал эми Уокер болсо Миянын өздүгүн тактап алгандыктан издеп отуруп анын агасы Раулду таап алат. Ал дароо эле Раулга түшүндүрүп, эгер Мияны жоготуп албайын десең, мага анын кайда экенин айт. Мен полициядан келдим, бул ишти тезинен колго алышым керек деп айтат. Ал эми ошол жүк ташуучу унааны уурдагандардын бири өз өмүрүнөн коркуп, өзү эле чоң банда башчысы Кларисага келет да баардыгын айтып берет. Ошону менен катар эле азыр Мия менен Чарли кайсыл жерде жашынып жаткандыгын да айтып берип коет. Ошентип дал ушул мезгилдерде Раулдан сурап билип алган Уокер дагы түнкү эс алуучу жайлардын бирине келип Мияны таап алып сүйлөшө баштаган. Ал Мияга түшүндүрүп, мен сенин жигитиң Чарлиге жана анын атасын коргоп иштеп жатам. Ошондуктан Чарлинин каякта жашынып жаткандыгын тезирээк айт. Болбосо сен дагы аларга кошулуп өлүп кетесиң деп түшүндүрөт. Бирок Мия Уокерге ишенбей, ага эч нерсе айтпай баш тартып жатса, ошол түнкү эс алуучу жайга баягы детектив Винсент эки кесиптеши менен кирип келет. Аларды көрөрү менен эле Мия коркуп кетип, Цуйду дал ушул 3 адам бет капчан келип атып кетишкенин көргөм деп айтып берет. Сыягы Винсент дагы Мия менен Чарлинин саар изине түшүп калган окшойт. Эми Уокер келген үчөөнө Мияны бербей коргоп баштаса, баардыгын билип калган Кларисанын адамдары дагы ал жерге жетип келип калышат. Мындай учурда детективдер бириккенге аргасыз болушуп, ошол жерде детективдер менен банда мүчөлөрүнүн ортосунда катуу салгылаш башталат. Жыйынтыгында Мия өзүн коргой албай аз эле жерден өлүп калайын деп, Чарли дагы Мияны куткарып калуу үчүн ал жерге чыгып келгендигин көрөбүз. Атышуу болуп жаткандыктан ал жерге жергиликтүү полиция да жетип келип, Уокер аларга мен дагы полиция кызматкеримин деп айтса да көнбөй коюшат. Ошондо Кларисанын оң колу болгон кыз дагы бир канча банда мүчөлөрү менен кошо кирип келип, атышуу кайрадан башталып, полициялар окко уча башташат. Уокер Чарли менен Мияны коштоп аларды качырып жөнөп, бирок Миянын агасы Раул аны коргойм деп жатып, ал дагы көз жумат. Унаасын айдап качып бара жаткан Уокер Эллиге телефон чалып, жанагы Винсент жана анын кесиптештери кылмышка тиешеси бар болуп чыкты. Көрсө аларга жүк ташуучу унаа эмес эле жүк ташуучу унаанын ичиндеги наркотикалык заттар керек болчу экен. Ошол наркотикалык заттар Цуйга келип тийгенде, Цуйду да келип өлтүрүп кетишкен дал ошол Винсент жана анын адамдары деп айтып берет. Ооруканада жаткан досум Картестин буга тиешеси барбы же жокпу билбеймин. Эмнеси болсо да сен ооруканага барып, Картес эсин жыйган болсо аны суракка алышың керек. Анткени өзүң билгендей Картес дал ушул Винсенттер менен чогуу иштешчү деп айтып берет. Ал эми чындыгында Винсент Дзин үчүн иштеп, Дзиндин адам экендиги билинет. Зин болсо өз эжеси Кларисага билдирбей сокко жасап жаткан. Ошондуктан ал планга ылайык бул кезде ооруканага жетип келип калган эле.
Анын максаты эс үчүн жыяйын деп калган Кортести биротоло тындым кылуу. Ал Кортестин аялы чыгып кетишин күтүп отуруп, андан соң аткылап өлтүрүп салып кетейин деп жатса, ал жерге Кортестин аялы менен кошо Элли дагы келип калат. Өкүнүчкө карай Кортестин аялына дагы ок тийип, бирок кармашып отуруп Элли Дзинди колго түшүрүп алат. Уокер болсо бул кезде Чарли менен Мияны токойдогу өзүнүн үйүнө алып барып, эч нерседен шек санабай эле балаң менин үйүмдө деп билдирүү жөнөтөт. Албетте Лоренстин телефону аны уурдап кеткен Кларисанын колунда болчу. Ал дароо эле Уокердин токойдогу үйүн аныктайт да ошол жака жөнөйт. Бул кезде Элли дагы амал көйлөгүн көрсөтүп, Дзиндин телефону аркылуу Винсентке СМС билдирүү жазып жолугушууга чакырат. Винсент эки кесиптеши менен жолугушууга келген кезде Элли алардын маңдайынан чыгат да силердин кыңыр ишиңер билинип калды деп айтат. Уокерге болсо Лоренс негедир байланышка чыкпай жаткандыктан шектенип калган Уокер жаңы эле куралдарын дайындап баштаса, Кларисанын адамдары үйдү курчап алып эле каптап киришет. Үйгө качып кирген үчөө Кларисанын адамдары менен болушунча коргонуп салгылаша башташып, Кларисанын өтө көп адамдарын өлтүрүшөт. Бир канчалары жертөлөөгө да кирип кетүүгө мүмкүн болгондуктан Уокер төмөнгө карап ал жактагылардын да баардыгын жок кылат. Акыры Чарли менен Мия колго түшүп калып, Уокерге Кларисанын оң колу болгон кыз келип кармаша башташат. Чынында экөө тең биринен бири өткөн кыйын болуп чыгып, бир топ кармаштан кийин Уокер аны карпун менен атып салганга мүмкүн болот. Ошентип Уокер араң-жан болуп жаткан кезде ал жерге Клариса өзү келип Лоренсти дагы алып түшөт. Ал Лоренске: "Мен өзүмдүн баламан айрылдым. Эми сенин суранышың менен мен сенин балаңды сактап калам. Бирок сен өз колдоруң менен анын сүйгөн кызын өлтүрүшүң керек" деп тапанчасын берет. Анда айласы кеткен Лоренс атайын деп жатса, Чарли сүйгөн кызын коргоп аттырбай туруп алат. Дал ушул кезде ал жерге Элли дагы Дзинге сатылып кеткен детективтерди алып келип калат. Ал Кларисага кыйкырып: "Силер туура эмес адамдарды кармап алдыңар. Чынында Цуйду өлтүргөндөр ушул детективтер. Булар болсо өзүңдүн эле ийиниң Дзинге иштейт" деп айтып берет. Ошондо Кларисанын адамдарынын арасынан да чыккынчылар чыгып, атышуу дароо эле башталып кетет. Баласын коргойм деп жатып, Лоренс ошол жерден көз жумуп, банда мүчөсү Дзин керек болсо Клариса өзү дагы өлөт. Бардыгы кырылып, Винсент бир баштык толо акчаны көтөрүп алып качып жөнөгөндө, Уокер анын артынан кууп барып, ал акчаны поездге ыргыткан кезде атып токтотот. Винсент жыгылып кеткенде айлакерленип, Уокер жакындап келгенче ордунан кыймылдабай туруп, андан соң аны атканга аракет кылат. Бирок Уокерде ок өтпөс кийими бар болуп, Винсент өзү өлүп калды. Ушунун баары бүткөндөн кийин ал жакка полициялар да келе баштайт. Уокер албетте эми аны түрмө күтүп тургандыгын түшүнөт. Элли Уокерге: "Сенин белектериңди мен кызыңа берип коем" деп айтса, Уокер керек эместигин айтып, "Жаңы жыл алдында кызымдын көңүлүн чөктүрбөй эле коеюн. Эң жакшысы ал эч нерсе билбей эле койсун" деп ойлоп отуруп калат. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат. Достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңызга бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.